Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Оғанстандын чыгышындагы Газни шаарында коопсуздук кызматынын кеңселери жайгашкан аймакка чабуул жасалып, 31 адам набыт болду. Ондогон киши жараат алды. Бийлик тараткан маалыматка ылайык, бейшемби күнгү салгылашуу 1 саатка созулуп, талиптерден 19 аскер адамы жана жөнөкөй жарандардын 12 киши мерт кетти. Алгаш жанкечти мина коюлган унааны улуттук коопсуздук башкармалыгынын имаратына алдына алып келген. Андан соң согушкерлер тобу мекемени басып алууга аракет жасашкан. Азаттыктын Ооган кызматы кабарлагандай, ал күнү талиптер тарабынан кала бир нече ирет ракета аркылуу да аткыланган. Газни провинциясынын губернатору соккулардан шаардык китепканага жана 2 музейге зыян келтиргенин билдирди. Аль-Каида экстремисттик уюмунун башчысы Айман Завахари Индия жана ага жакын өлкөлөрдө уюмдун жаңы канаты түзүлгөнүн билдирди. Экстремисттик топтордун жүргүзүп жаткан ишине көз салуу менен алектенген АКШдагы сайт иликтөө борборунун маалыматына ылайык, террордук топторго тийиштүү интернет сайттарда таратылган видео кайрылууда Завахари Индия жарым аралына жихад желеги желбирейт деп айткан. Аналитиктердин божомолунда уюм бул кадамга соңку кездердеги террордук дүйнөдө аты чыккан ислам мамлекети тобуна атаандашуу максатында барып жатат. Аль-Каида тобу негизинен Ооган менен Пакистанда активдешкен. Индия телеканалдары кабарлагандай, Завахари жасаган кайрылуудан соң өлкөнүн мусулмандар жашаган ири 3 штатында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Чыгыш Украинадагы Мариуполь шаарында орусчачыл жикчилер менен өкмөт күчтөрүнүн ортосунда катуу салгылашуу болду. Бейшембиде кара түтүн каптаган калаада бронетехникалык унаалар жана танктар гана жүргөнүн күбөлөр маалымдашты. Шаарды орусчачыл күчтөрдөн сактоо максатында Украина армиясы жергиликтүү миңдеген жарандар менен бир канча күндөн бери коргонуу чараларын көрүп жаткан болчу. Украинанын коргоо министринин кеңешчиси Александр Данилюк аскерлер урган сокку айрым жикчилерди набыт кылганын айтып жатат. Хроматск ТВ каналынын репортеру Твиттердеги баракчасына өкмөт күчтөрү арасынан да жоготуулар болгонун жазды. Орусиялык Pesio Right Bank тобунун ырчы кыздары жеке маалымат каражаттарын ачты. Топтун мүчөсү Надежда Толоконникова Facebook баракчасында жазганына караганда, басылма медиа зона деп аталат. Ага сот, камоолор сот өкүмдөрү абактагылардын абалы, наразычылыктарын, камактагылар тууралуу макалалар чыгып турмакчы. Башкы редактор болуп Русская планета басылмасынын редакторунун мурдагы орун басары Сергей Смирнов дайындалды. Газета РУ, Дождь, Большой город, Русская планета, Политру жана The New Times редакцияларынын кабарчылары да жазып турмай болууда. Pesio Right 2012 жылы банктарча кийинип алып, чиркөөгө кирип, Путинге каршы ырырдаганы үчүн камалган болчу. Кийин мунапус боюнча бошонуп чыккан. Бүгүн Францияда Greenpeace уюмунун 55 активистинин үстүнө соттук кериштирүү башталууда. Алар өлкөдөгү атомдук электр станцияларынын биринде наразычылык акциясын өткөргөнүнө байланыштуу соттолуп жатышат. Быйыл 18 мартта эколог активисттер Германия жана Швейцария менен чектешкен Фессенхайм коммунасындагы АЭСке кирип барган. Муну менен алар станциянын кайтаруу жагы начар экенин көрсөтүүнү максат кылганын айтышкан. France Press агенттигинин маалымдашынча, ошол акциядан кийин бийлик өлкөдөгү өзөктүк станцияларды кайтарууну күчөткөн. Соттолуп жаткандардын арасында Германия, Франция, Турция, Австрия, Венгрия, Австралия, Израиль жана башка өлкөлөрдүн жарандары бар. Эгер сотто алардын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, өлкөгө кирүү укугунан ажырашы ыктымал. Apple ишканасы иштеп чыгарган техникалык үйүүчүлөрү 9 сентябрь күнү коомчулукка сунуштала турган iPhone 6 смартфонунун алгачкылардан болуп сатып алуу үчүн Нью-Йорктогу белгилүү Apple Store дөкөнүнө кезекке туруп жатышат. Расмий тастыктала элек маалыматтарга ылайык, Apple'дын экранынын чоңдугу 4.7 жана 5.5 дюйм болгон 2 моделин саттыкка чыгарат. Булар мурдагы версиялардан бир аз чоңураак. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.